Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, men bir çoğun күнөө кылып, кайра истигфар айтып, кайра эле ошол çoğun күнөөнү кылып коюп жатам. Bir жолу ошол çoğun күнөөнү кылсам, тозоку болуп калайын деп Аллага касам ичип койдум. Ошондон кийин дагы ошол çoğun күнөөнү кылып койдум. Оюмдан сен өлгөн соң дозокко түшөсүң деген ойлор мени өтө эле кыйнап жатат. Жада калса өзүмдү өлтүргөнгө чейин ойлор келди. Ушул нерсени кантип ордуна келтирсе болот? Ошол күнөө иштен тыйыла албай койду. Ал күнөө ишим колум менен кумар болчу, кандыруу болчу дейт. Астагфируллах. Суроону берүү үчүн алыска айылдан келдим Бишкектен. Рахмат. Мындай да туугандар. Мынандай өзү эч качан ант ичпеш керек. Даже жакшы иштерге делечи ант ичпеш керек. Бул аргасыздан болгондон кийин анан кийин ант ичилет да. İmam Şafii rahmetullahi aleyh айтат, даже мен чын туура ишке дагы ант ичпейм дейт. Алланын аты ушунчалык улуу, ал анжынне. А бирок кээде ушундай аргасыз болуп калганда мейли анда ишенбей калып ошондо. А жөндөн жөн эле азамат. А тем более дозокко түшөйүн деп дагы кантип ант ичсин? Андай болбош керек. Киши эриктүү болуш керек, эми азыр эмне кылат эле? Истигфар кылыш керек, тооба кылыш керек. Мүмкүн болушунча ыйлаганга аракет кылыш керек. Эми ошол эми кафара берип коет, кафаранын 10 бейбечарага урсан тогозуп койсун, а мында тооба кылсын, тооба кылсын. Башка эч анын башка жолу жок. Устаз, мен 10 класстı бүтүп, орус тили курсуна баргам. Ал жердеги эжекенин акысын бербедим эле. Мени 5 күн окуткан. Андан бери 3 жыл өттү. Ал эжекени жакшы эстей албайм. Акысын кантем? Кыяматта жоопкерчиликке коркуп турам. Аракет кылын, же ошо фирма болсо, ошо фирмага барып, ушундай бир эжеке эле деп таштап коюш керек. Ошол фирманы билсең керек, эми ал орус эжеке болбосо айтыш керек, ушу 3 жыл мурда ушундай эжеке бар эле депчи. Кайтарып берип коюш керек, кандай болбосун. Акын эртеби кечби бериш керек бар. Мен бир досумдун кылбаган ишин кылды деп тохмат жала жабуу кылдым эле. Ага көп убакыт болду. Кийин хадистерден гыйбат, ушак, тохмат жала жабуу тууралуу оор хадистерди окуп коркуп жатам. Ошол досума жолугуп, ошол сен кылбаган ишти кылдың деп айттым эле деп айтсам болобу? Же эмне деп жала жапкан, тохмат кылгам, ошолорго чейин айтамбы? Жөн эле жала жап, тохмат кылдым деп эле койсом болобу? Же эмне деп тохмат кылганды айтышым керекпи? Аны айтсам менден өмүр бою наразы болот деп ойлойм. Сен кылбаган ишти кылды деп айтып мени кишилерди, жок, мени кейлерди досум деп чын жүрөктөн каалап турам. Аллаху акбар. Караңыз, башка бирөөнү гыйбат кылган деле чоң күнөө, жала жапкан. Бирок жакын адамдарга жала жапкан бул андан чоң күнөө да. Андан чоң күнөө. Эми туугандар, бул дүйнөдө наразы болуп калат, капа болуп калат, ортобузда мамиле мындай болуп калат. Ахирет жатак. Ошон үчүн кичине дүйнөнүн ачуулугун кичпейилдик менен, кечиримдик сунап, иттик менен кетти. Мен ушу жала жаап койдум деп кечирим сураш керек. Караңыз, эгерде бир кишиге жала жапкан болсоңуз, бир киши менен эле айтып койсоңуз болот да, кечирим сурап, мен буга мисалы сиз тууралуучу буга айтканмын да, жок нерсени айтканмын да. Эми буга айтып коюшум керек да мен. Мен айтканым бар го, ошо жалган. Мен ачууланып эле, бир итчилик этип эле, өчөшүп эле айтып салгам. Бул менин эле ошо итчилик бул. Бул ошон үчүн ал таза, ал ойдон кайт деп коюш керек да. Эгерде ошондо мен 10 адамга айткан болсом, ушул тууралуучу, анда 10 адамга айтып чыгышым керек мен. Болбосо Алла кечирбейт ал. Себеп дегенде бул дагы жок нерсени мен айтканмын да. Бул урдаган эмес, бирок ууру деп айтканмын да. Зынакор эмес, зынакор деп айтканмын да силергечи менчи. Бул мошенник эмес, бирок бул мен мошенник деп силер оноңорго айтпадым беле мен. Эми айтып коюшум керек, таксырлар. Ошондо мен жөн эле жеке ачуум менен, амбициям менен эле ушундай кылып эле айтып салып мына. Өзүмдү кармай албайчы. Просто ахиреттен коркуп атам, эртеге барганда эмне болот депчи. Ошон үчүн ал андан силер оюңарды бошоткула. Ал менин ката, менин итчилигим деп коюш керек. А будан кечирим сурап, анан Алладан кечирим сураш керек. 3 ишти кылыш керек да. Биринчи ошо кимге жала жапкан болсоңуз, ошодон кечирим сурашыңыз керек. Мейли, эмне деп жала жапканды айтпасаңыз айтпай эле коюң.
Bir. Екінші, Алладан кешірім сұраш керек. Үшінші, мыналарға айтышың керек. Айтып қойыш керек. Қаншаға айтқан болсаң, қаншаға жайылтқан болсаң, ошоға. Өзің уруңа айттың ба, өзің районыңа айттың ба, өзің классташтарыңа айттың ба, өзің достарыңа, кимге айттың? Қандай булгасаң, ошондой тазалап қой. Бұл эми адилеттүүлүк, бұл эркекчилик да. Қандай булгадың ба, тазалап қой, болды да. Булгаганды билгенден кийин тазалаганды билиш керек да. Бұл адамгерчилик болуп бұл. Башка нерсени кыл деп айткан жок па? Сен өзүң кылдың го, сен оны бирөө сени мажбур кылдырткан жок па? Всё. Эми карап тур. Кээ бир аалымдар мындай деген жери бар. Бул жала боюнча, жалада бул таптаза болчу да. Гыйбат кичине бөлөгүрөөк. Ушактыгы өкүмү бөлөгүрөөк. Ушак мындай. Бу дагы бар нерсени айтуу да. Гыйбат ушуну ушак деп коебуз. Бу дагы бар нерсени айтуу. Жала бу да жок нерсени айтуу камын мен. Ошон үчүн бу дагы жок нерсеге бул кыжалат болбой эле койсун да. Кечирип коюңуз, сиз ууру эмес элеңиз, мен ууру деп эле айтып салдым да буякачы. Бул оңой эле да. Эми бул ууру, же болбосо бир машина, же бир башка кандай күнөөлөр болсо дагычы. Эми ушунун бар айыбын айтканмын да. Ушу кээ бир аалымдар айтат, ушу киши билсин. Сурагандарга сураса эгерде болот. Сиз мени эмне деп ушактадыңыз эле десе, анда мен айтышым керек экен да. Сизди мен ушул жакта айтып койдум, ушундай деп айтып койдум эле. Ошо айыбыңызды айтып койдум эле депчи. Эмне үчүн ошол айыпты мен оңдойн деген максатта деп айтып атат да булчу. Түшүндүңүзбү? Ондай болсо уже айтканга туура келет өзүңө. Так мисалы эми айтпай дагы Алладан кечирим сурап, будан кечирим сурап, кимге айткан болсоңуз ошолорду булгаганыңыз тазалап койсоңуз бүттү Алланын алдында. Мен намаз окуган убакта артымдан муздак келгендей болуп, денем дүркүрөй берет. Артымда бирөө тургандай сезилет. Аят-ал Курсини окуңуз. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиун алим деген 3 жолу окуңуз. Болду, Кудай кааласа ихлас менен окуңуз, бир окуганда жок болот. Ихлас менен окуңуз. Болду, бир окуганда жок болот. Эгерде дагы мисалы ушундай сезиле берсе, ушуну эле окуй бериңиз кайра. Бир аалым муфти айтат. Кээде ого жиндерден мен айтканда Аят-ал Курси окуса, Аят-ал Курси эчтеке жарабайт дейт. Эчтеке болбойт экен да. Бир окудум дейт, болбоду дейт. Андан кийин да 3 окудум. Дагы эле мына колуңа эмне келет дейт да. Мен токтотпой окуй бердим эле, күйүп кетти дейт чалкаланып. Көрдүңүзбү? Кээ бир учурларда ушундай болуп калат таксырлар. 1-2 жолу окуган менен маселе чечилбей калат. Себеп дегенде биз өзү бир окуган менен эле маселе чечилет. Биздин ишенимибиз күнөөгө батканыбыз оорураак болуп атат да. Ошон үчүн мынанды кичине санын көбөйтүп коюш керек да. Түшүндүңбү? Кичине санды көбөйтүп коюңуз болду. Суроо бергенин себеби, менин бир тууган карындашыма жин киргенби, же Алладан келген кереметпи? Анткени Кур'ан окуганды билчи эмес. Азыр Кур'анды шар окуйт. Окуп алдына ала бирдеме көрүп айтат. Так. Түшүндүрмө бериңизчи. Мен дагы кээде карындашымдан алдына ала, сурап калам, ошол кандай болот. Мындай Кур'ан окуганга касиет экен, машаалла, бул Алланын керемети өтө жакшы. Бирок эртең эмне болот? Буну айткан уже куфур таксыр. Алладан башка буну эч ким билбейт, эртең эмне болот деген. Прогноз болушу мүмкүн, эртеге жамгыр жаайт же жабайт депчи. Прогноз, болжол. Эртеге Кудай кааласа футбол болот экен, ким жеңет? Прогноз берип кое бер. Бирок сен мынандай деп айтканың чечкиндик эскиндик. Бул нак бакшы, нак көз ачыктык. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куфур деген. Мындай болбойт. Калган Кураннан. Ана ошондойго сен байланып каласың, анан сен аны Кудай кыл болбойт да. Таксырлар караңыздар, бардык Аллага чакырайлы, пайгамбарга чакырайлы. Кет. Кыргоол, кекилик, коён сыяктуу жандыктарды кармап жеш үчүн капкан койсок, ал бутунан түшүп, биз барганча өлүп калган болсо адалбы? Же арам болуп калабы? Эгер капканды койгондо бисмиллахи Аллаху акбар деп койгон болсо, кененирээк түшүндүрүп берсеңиз адал болот. Бисмилла Аллаху акбар деп койсоңуз болду. Бисмилла. Эгерде барсаңыз, тирүү таап калсаңыз болду. Анда сөзсүз мууздамайынча адал болбойт.
азанды убактысынан 10-20 секунд эрте айтса, намаз окуганча болобу? Биз жакта кээде эрте айтып коёбу. Мына сиз айтып аткан 10-20 секунд мейли. Себеп азандын өзүнүн убактысы все равно кирип калат да. 10-20 секунд эчтеке эмес. А кээде мына эми бир аз убакытка чейин азанды 30-40 секунд нары болуп кете турган болсо, жосу 1 минута деп коём, азан кайра кайталыш керек анда. Эртерээк айтпаш керек, ошончо убакыт киргенде лучше 1 минут кеч айт, 1 минут эрте айткандан мурда. Эң жакшысы 1 минута, ошо саат көрсөткөн минутадан 1 минут кеч айт, эчтеке болбойт буга. 1 минут эрте айтсаң чатак болот. Бул уже азан болбой калат. Андайды биздеги алхамдулилlah фикх китебинде айткан, азан кайтарылсын деген. Кайра баштан айтсын деген да. Жок, кайталабай. Ошо койдон бүттү. Эгерде унутуп калса, туура суроо берди. Кээде бул эми көбүнчө берки 4 маалда айтылбайт да. Ошон үчүн анча-мынча кээде унутуп калат да. Бул Билал разыяллаху анху айтканда, пайгамбарыбызга аябай жаккан, намазга, азанга кошуп кой деген да. Апам чачын боёйт, жууганда гусул өтөбү же чачты алып салуу керекпи? Жок, чачты албай эле коюш керек. Бирок караңыздар, боёктор ар түрлүү. Суу өтсө, ал аялдар өзү четсин, мен билбейм аны. Краскабы, боёкпу, балеси болсо дагы, суу өтө турган болсо, гусул өтөт. Макул, боёгу жарай берет. Эгерде суу өтпөй турган болсо, гусул да даратта жарабайт. Имам Махди 2023 жылы чыгат дейт. Аллаху акбар. Имам Махди чыкканча эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Сабак өтөрөбүз бу жерде. Так, Имам Махди чыгып калса, аскери кылчы бизди деп дуа кылсак болобу? Машалла, болот. Окумушсузбу? Бир Имам Махди 23 жылы чыкпайт, бул точно эле. Сен чыгат деп атасың, мен чыкпайт деп атам. Имам Махди мындай. Кыяматтын белгилери бар. Кичинекей белгилери бар. Чоң белгилери бар. Кичинекей менен чоң белгилердин ортосунда ажыраткан белги Имам Махди. Бул кичинекейлердин эң акыркысы, чоңдордун эң башы. Түнүктүбү? Имам Махди. Бул келет. Риваяттарда келет, алам зулумдук менен толтурулганда Имам Махди келип туруп, адилеттүүлүк менен толтурат дейт. Риваяттарда 7 жылга да бардыгын тегиздеп коет экен. Алла Таала ушунчалык күч, ушунчалык илим, ушунчалык дух, ушунчалык кубат, ушунчалык сүр, ушунчалык билим, ушунчалык жардам, ушунчалык колдоо берет. Анын аты Мухаммад. Атасынын аты Абдулла болот. Бирок өзү Имам Махдимен деп чыкпайт ал. Азыр чыгып атпайбы анча-мынча жердечи. Бунда чыккан, мурда деле болгон. Мен Имам Махдимен деп жиңгирип алгам, эмне болгон? Имам Махди. Ар жерде болгон мындайчы. Бир мынча Нурулла кара айтып берип атат эле. Бир бала ооруп калган окуу жайда, анан кийин жиндиканага алып баргыла деп алып барган экен. Ал алып барса, ал жерде бир солидный эле бир киши отурат экен да, галстукчан, баары чач таркага тараган. Баардыгы жайында, анан кийин анан отуруп анан бул ойлоп эле, бул бирөөнү алып келген окшойт же кандай деп анан кыскасы айтып берем, эмне болду сизге, кандай десе. Анан ал айтат экен да. Мындай өңүнөн башка жакшы эле. Мен пайгамбармын десем ишенбей атат мыналар дейт экен да. Ошон үчүн алып келген экен да, анычы. Мен буларга пайгамбармын десем ишенбей атат. Жакшы сөз айтсам берет деп анан. Тооба кылды. Имам Махдидин өзүнүн аты Мухаммад, атасынын аты Абдулла. Пайгамбарыбыз айткан, аты мен атымдай болот, атасынын аты мен атамдын атымдай болот деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урпак Хасан разыяллаху анхунун урпагына барат. Ошондон келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жаралуусу окшош болот. Мүнөзү андай болот, эми. Пайгамбардын мүнөзүнө эч ким окшобойт дейм. Жаралуусу, бул Алла Таала ошондой болуп келет. Анан ошо Каабада ошол жерде макам деп коет, макам Ибрахим менен Каабанын ортосунда. Ушул жерден ачык болот да. Бул жерге келгенде буга айтат, сен Имам Махдисиң, сен. Жок, мен мажбур ошол жерде баяат болот да. Ага чейин мынакей чоң окуя болот Имам Махди келет. Бирок мына 22-жылы быйыл
23 эртерээк го дейм да. Кичине бир кошушуңуз керек. Ойлонуп жүрбөйлү да канча кошсок деп. Эмне кылсак да амал кыла бериңиз иншалла. Учур келет, машалла, бар бул. Биз күнөө кылган иштерибиз дагы тагдырга жазылганбы? Так, мен өткөн иштериме өкүнүп көп кайгыра берем. Ошол ишти кылбай эле койсом болмок экен деп үйлөнө элекмин. Мени көп ойлондурганы балдарым кандай болот. Сен кандай болсоң, балдарың дагы ошондой болот дейт го. Ошондой мен билип билбей кылган күнөө иштеримди балдарым кайталап калышы мүмкүнбү? Караңыз, эмне болуп кетти го? Бар тагдырда бар. Жакшы, жаман тагдырда бар нерсе. Өкүнгөнүңүз бул жакшы. Мусулман адам туура эмес кадам таштап, туура эмес сүйлөп алгандан кийин өкүнөт, бул имандын белгиси. Бул өкүнүч Аллага жага турган сыпат. Өкүнбөй койгон ошол коркунучтуу. Алхамдулилля, өкүнгөн бул иншалла жак. Албетте иншалла тооба кылгандан кийин чын тооба боло турган болсо, жок, балдар андай болбойт. Бул жерде тооба канчалык деңгээлде ошону каралат. Намаз тууралуу насаат айтып бериңизчи. Намазда алсыз болуп жатам, убактысы өткөндөн кийин окуу. Алла разы болсун. Эми намаздан алхамдулилля караңыз да. Биз эмне үчүн азыр бүгүн мындай биздин жүрөгүбүздө ишенимчи, бекем ишенимдер бар, шектүү ишенимдер бар. Биздинкинде күмөндүү ишенимдер бар да бизде. Биздеги бекем ишенимдер, мисал айтайын, дүниеге болгон азыр бекем ишеним. Ушул азыр намазым алсыз болуп калды деп атпайбы? Мынакей Махмуд Кашкарийде ким Багымдатка келсе $1000 алат десекчи, ишеними бекем да болчу. Жөн эле келет. Эми сооп болот деп атат мисалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ким Багымдат намазы жамаат менен окуй турган болсо, түнү бою ибадат кылганды сообун алат деп атат. Мисалы да. Ага келбей атат мисалы. Эмне үчүн? Тиги ишеним күмөндүү да, күмөндүн деңгээлинде. Алсырап. Эгер ишеним бекем болгондочу, өзүбүздү алдай бербейли. Ишеним бекем болгондо жөн эле заставка этет барганга. Күмөндүү болгондон кийин уже мынтип калабыз да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Себеби бул гайыптын маселеси болгондон кийин, сооп бул гайыптын маселеси. Биз намаз тууралуу көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз намаз көзүмдүн кареги деп атса, менин жаным деп атса, мисал айткандачы, менин рахатым, менин шыпам деп атса мындай. Окуй, Абу Хурайра төр намаз оку, намазда шыпа. Билал, айтчы коматты, рахаттанайлы. Намаз бейиштин ачкычы деп аткан болсо, не канча. Биз намаздын фазайылын көп айтышыбыз керек башкаларга. Ошондо жүрөгүбүзгө сезим келет, намазга болгон мухаббат келет, ишеним келет. Намаз менин жашоомду оңдойт деген мына ишеним ушундай болуш керек. Намаз менин жашоомду оңдойт деген бекем ишеним бар. Дуа да кылыш керек анан, я Алла. Айтат го Абу Бакыр Сыдык разыяллаху анху. Илагыла, илей албасаңар, илаганды сүрөтүн коюп, я Алла, намазга бекем кыл. Аракет боло бериш керек. Кудай кааласа Алла таалам жеткирет. Устаз, аманчылык, имамчылыкка кайсыл инсандар чыгуусуна тыюу салынат? Же болбосо жактырылбайт. Мисалы Куранды жакшы окуп, бирок күнөөкөр болсо имамчылыкка өтөбү дейт. Караңыз, имамчылык бул чоң мансап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аманаты. Ошон үчүн Курани Каримде, хадистерде бул имамчылык жөнөкөй нерсе эмес, таксырлар бул. Талашып барбаш керек, жоопкерчилиги оор. Берилген болсо мыкты аткарыш керек, сообу зор. Эми бул жерден имамчылыкта ушунчалык маани берилген. Карагыла дегенде биринчи ким илимдүү? Ушул каралат. Алам бис-сунна ким? Экинчиси кырааты каралат. Андан кийин кете берет, ушинтипчи. Жашы каралат, үйлөнгөн, үйлөнбөгөн, жана башкасы. Эми анын негизи коом аркасындагы коом разы болсун да. Анан кылыгы көп болсочу, анын имамчылыгы уже макруh. Кылыгы көп болсо, тияк-бияк урушкан, жаңжалчаган, бирөөнү каккан, силкиген, урушкан, бирөөнү жеп көргөн, анан кийин күнөө менен арамды менен адалды анча ажыратпаган, бундайлар жакшы эмес. Мисалы эми баягы зынадан төрөлгөн баланын имамчылыгы макруh деп не айтат? Деп аркасында ыктыда кылганда кичине жүрөгүнө бир нерсе алып барат да.
Ошон үчүн коом ыраазы болуп отурган баштап. Нааразы болуп иманчылык өтүп алып, давай аркага турула тизилгиле мен окуп берем деп. Бул болбойт бул. Көпчүлүк аалымдардын айтымында каза намаз кабыл болбойт дешет. Мен муну имам Ахмад жана имам Шафии мазхабын карманган чоң аалымдардан уккам. Ханафи жана Малики мазхабтын көз карашынан айта кетесизби? Чыныгы ушундайбы? Же адашканмынбы? Адашкансыз. Ханафи бул караңыздар, намаз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү казасын каза окуган күндөр болгон айтканда. Хандакта, лайлаты тарис деп коет. Түндүн эң акыркы бөлүгүндө келип чарчап келип уктап калганда багамдатып окуганы. Өзүнө хадисте бул фейл дагы бар, сөзү дагы бар. Ким уктап калса, унутуп калса, эстегенде, ойгонгондо намазын окусун каза. Фукаха аалымдар, сахабалардан мынандай айтылган деп толтура табииндерде. Ошо муундан бери келип туруп анан кийин жазылат. Каза намазды окуш керек. Эмне кабыл болбойт? Аллаху акбар. Карызсың сен. Бул Алланын эсеп кыямат күнү биринчи намаздан болот. Биринчи ушуну түшүнүп алып атасың. Пайгамбарыбыз айткан, эң биринчи эсеп китеп кыямат күнү Алла менен бенденин ортосунда намаздан башталат. Намазы жакшы чыкса, башка амалдары жакшы чыгат. Намазынан өтпөй калса чатак. Инсан менен инсандын ортосунда кандан башталат. Инсан менен Алланын ортосунда намаздан башталат. Унутпайлы. Эсеп китеп болот сөзсүз, биз ишенимибиз бекем. Кыямат күн бекер эмес, тамаша эмес. Бейиш, дозок, эсеп китеп, тараза бардыгы бар. Мунун бардыгы бар. Ошон үчүн туугандар биз неме кылбайлы муну. Жөн көрбөйлү. Сөзсүз иншалла каза намаздарды окуш керек. Мисалы бир адам исламда эмес, азыр 30га чыкты же 40га чыкты. Бүгүн исламды кабыл алды. Бул мургачы эми бул ислам неме каза намаз окуйт буга. Анан тооба менен каза намаз кечирилбейт, ушуну билип коет. Тахажжуд намазы менен каза намаз кечирилбейт, ушуну билин. Түшүндүңүзбү? Өзүнүн убагында окубай койгон күнөө кечирилет. Кайсы күнөө кечирилет? Өзүнүн убагында. Мына мен 12-13 жашымда намазды өз убагында окушум керек эле. Акыл эске жетип, Алла Таалам ушуга, ушу деңгээлге, ушу мүчөлөрдүн баардыгын толук кылып берип, акыл эсин берип балагатка жеткилди. Макулбу? Жеткирди. Эми мен намазымды окушум керек эле. Кандайдыр ойноп жүрүп, футбол ойноп, ар жакта жүрө берип, намазды каза кылып жүрө берген экенмин. Бирок өзүмдү мусулман деп сезет элем. Мусулман деп билет элем. Мен өзүмдү кафыр деп эсептебейт элем. Болду. Мойнуңузда ошол казаларды беришиңиз керек. Бирок ошол убакта, ошол күндөрү окубай койгондун тооба кылып, ошол убакытта, өз убагында окубай койгондун күнөөсү кечирилет. Бирок намаз ал кечирилбейт. Түшүндүңүзбү? 1000 сом алып туруп мынакей. 5 жылдан бери бербей жүрөт да. Дайыма айтып атам, бербейт эми. Анан кийин келип алып келип берип атат да маңачы. Таксы бул 1000 сомду кайтарып берди, бирок 5 жыл мени какшаткан кечирилет пока. Түшүндүңүзбү? 5 жыл мен кыйналдым. Бала чака биякта мисалы бербей жүрдү. Канча деген психоват эттим. Канча мисалы ар кандай да. Бирөөгө 1000 сом алам ага таксыр. Сизге эртең мененки чай болушу мүмкүн, бирок бирөөгө бул алам. Ага 1000 сомго канча жашайт, канча бала чакасына деп сана. Макулбу? Эми ушу бербей жүргөндө айтам да. Мисалы жоксо мен андан көбүрөөк зорго акча таптыңыз, эптеп, септеп, айлыгыңызды топтоп, бир күндө берип туруңузчу карызга деди дагы 100 000 сомду бердиңиз да. Ушу адам ыймандуу 5 убакыт намаз окуйт деп алып кетти. Жок, таппайсыз, телефон өчүк, үйүнө барып катты. Жок. 5 жыл. Мен эми таксыр кечирип коюң деп 100 000 сомду алып келип атат да. 100 000 сомду мойнунда карызын берип атат, макул. Бирок мына 5 жылдыгы эмне болду буягы таксыр? Буягы кандай болду? Ушунча жыл биз окубай койдук Алла Таалага намаз. Бу дүйнөдөн алып кетип калбаганга шүгүр кылайлы. Ошол тообаңыз менен ушул убакыт кечирилет. Бирок мойнуңузда карыз барго, аны беришиңиз керек. Түшүнүктүү болдубу? Фукахалар, таксырлар, угуп алыңыздар. 13 кылымдан бери китепте жазылган. Тияк-пиякта эле неме кылып эле, бөйрөктөн шыйрак чыгара бербейли. Бу жазылган, жазылган. Макулбу? Устаз, мен бир таксист менен 300 сомго договор кылдым эле. Башка таксист келип 100 сом сунуштады. Мен 100 сомго чыгып кетип, биринчини нааразы
Биринчи наразы болуп калды, меники кандай болуп калды? Наразы болуп калды, сиздики кандай болуп калмады эле? Убадага туруш керек да. Болбоду дегенде мейли 100 болуп калды, а тигини атай убары болуп келгенин акысын берип коюш керек. Сиз заказ бердиңиз, эгерде же болбосо эгерде мына убада кылып отурам деп койдуңузбу мисалы. Эгерде 300 деди, сиз чечелексиз да, ага чейин күнөөкөр болбойсуз, сизге тандоо эсеби бар. Болду 300 сом кеттик. Лафз деп коюп буну. Сизден сөздөн чыктыбы? Андан кийин менен келип, 100га деп. Анда буну разы кылып коюш керек болот таксыр. Заказ бергенден кийин заказдын акчасын бериш керек. Чыкпай калсачы. Таппай калса, азыр не дегенде издеген бир эме бар азыр. Не деп коет? Служба. Кыскасы мындай ошол күн таап издеп тияк болуп калса жакшы. Болбосо истигфар тоба кылат, башка эмне болот. Ошон үчүн мамиле өтө назик экен да. Башында мен ошон үчүн айтпадымбы? Боптур, жолукканча. Таксыр, корко турган ушул деп атабыз го, жолукпай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ар бир мамиледе кимге гана жолукпайлы, жакшы көңүлүн оорутпай коштошойлу да. Ким гана болбосун, мен тааныймынбы, тааныбаймынбы, такси заказ кылдымбы, кылган жокмунбу, соода кыламбы, кылбаймынбы, сапардатам, тартпаймынбы, эмне гана болбосун. Ошон үчүн жакшынакай машаалла бир ак көңүлдө жүрөгүн албай кетсин, мен жүрөгүм албай кетсин. Жөндөн өзү капа болуп кеткен ал өзүнчө. Бирок менин тарабымдан Алланын алдында жаман сөз, зулумдук, аны кордоо, бир нерсесин алуу ушундай болгон жокпу? Ушундай болгон жокпу? Ойлоно турган нерсе ушу. Кандай? 3 такси чакырат. Болбойт ал. Болбойт. Бул эгерде байге болсо бөлөк. 3 таксист, биринчи ким келсең давай депчи. Андай эмеспи? Анда экөөнү убара кылба анда. Кээде мондай акыбал баягы болду менде. Эртеңинен Яндекс чыгыра ал десек, Казакка 39 сом ушундай деп турган. Таксини заказ кылып чыгырып койдук. Бизге жеткине анда 101 сомго көтөрүп кетти кайра Казакка. Биз отмена кылып койдук кайра. Анда кандай болуп калды? Эшти тура анда сеники. Сеники тура. Себептен баягы 39 боюнча баягы фиксировать этилген да. 39га мен макул дедим да. 100 таксыр кечирип коюңуз. Мен 39га фиксировать этилген да. Качан чалганмын, ошондо баягы 39. Ошо ойну. Так, мен көзүмдү сактай албай жатам. Намаздарыма да бекем боло албай жатам. Көп убакытта намаз дейт. Көп убакытта багымдат намазын каза болуп жата. Иманын алсыз болуп жата. Даватка чыгайын десем, үйдөгүлөр каршы. Эгер үйдөгүлөр айтпайга дават чыксам болобу? Анан дагы эс тутум күчөйтүү үчүн, жалкоолуктан кутулуу үчүн кайсыл амалдарды аткаруу керек? Такса септеп даватка чыгып келиң. Сиздики биягы чыгып келиш керек. Өтө эле жалкоо болуп, эс тутум бардыгына эле кирип кетипсиз да. Эле карап. Барып келиш керек, карап туруп. Адам өзүн бекемдеп, ата-энелерге да туура түшүнүп, кызмат кылып. Эмне үчүн ата-энелер кайра мисалы даватка чыкпа деп атат? Сен келип мурдагыдай эле болуп өзгөрбөсөң анан коюп алам дейт да, убакытты кетирбей эле кетменди карма дейт да. Сен ошо оңолуп келгенде алар өздөрү айланайын эле барып урат эле да. Ал жактан үчүн биз дават эмне үчүн чыгабыз, аксырлар карагылачы. Өзүбүздү оңдоп, оңолууга кадам ташташ үчүн. Унутпайлычы үчүн. Кичине мүнөзүбүздү оңдойлучу. Ибадатыбызды оңдойлу, ишенимибизди оңдойлу. Мамилебизди оңдойлу, кызматыбызды оңдойлу. Жашоого көз карашыбызды оңдойлу. Ошон үчүн даватка чыгабыз. Кысылып кетти, ооруп кетти, эчтеке эмес. Алла Таала бара. Сен өзүңдү оңдо, Алла бардыгын оңдоп берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам насааттарында бар. Аслих байнака ва байналлах, аслахаллаху байнака ва байнан-нас. Сен өзүң менен Алланын ортосунда мамилени оңдо, Алла сен менен адамдын ортосунда мамилени оңдойт. Эгерде биз чын жүрөктөн, таксырлар, жалганчы болбой, эки жүздүү болбой, Алла менен мамилени оңдой турган болсокчу, Алла сөзсүз биз менен ата-энебиздин, аялыбыз, бала чакабыздын, досторубуздун мамилесин оңдоп коет. Биздики оңолот, аныкы оңолбосо да биздики оңолот. Биздин күмөнүбүз оңолот ага. Ал мен тууралуу кандай күмөндө болсо боло берсин, бирок менин күмөнүм оңолот. Менин мамилем оңолот, менин кызматым оңолот, менин сүйлөгөнүм оңолот. Түшүндүңүзбү? Ушу оңолуу үчүн даватка чыгат, таксы.
Bir саясат үчүн, дүнүйө үчүн, мактаныш үчүн эмес бул. Же убакытты бекер өткөрүп, убакыт өтпөй атты эле ошо барып келейин эми. Андай үчүн эмес таксыр. Биз өзүбүздүн алхамдулилла амалыбызды оңдош үчүн, себеп дегенде биз билебиз, амалы оңолсо дүнүйө оңолот, кабыры оңолот, ахиретим оңолот. Амал оңолсо абал оңолот, дүнүйөм дагы, ахиретим дагы. Демек, абалды оңдой турган Алла оңдойт амалга жараша. Амал туугандар ошону оңдош үчүн даватка чыгат. Так что бул иншалла карап туруп бир кээ-бирлер ар нерсе деп айтып калат. Экөөнү кой берип көр, ким канчалык таква болуп келер экен аны көрөбүз. Мисалы да эми реальный карай турган болсочу, ошон үчүн иншалла өз ибадатыбызды, ишеним акыйдаларыбызды жана алхамдулилла мамилелерибизди оңдогонго. Аял кишиге дават кылса болобу, жакшы жака үндөп, мисалы классташ, группалаштарына сураныч ушул суроого жооп берип коюңузчу. Жо аларга мейли, сиз голосовой менен дават берип коюңуз, кат менен дават берип коюңуз мен. Бирок мындай отуруп алып маектешип эмес да. Сүйлөшүп эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, биз алсызбыз таксыр. Бир эркек, бир аял жочун болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген да. Үчүнчүсү эмне деген? А как же? Биз өзү адам кармай албайт. Өзүң айта бересиң, мындай депчи. Ошон үчүн мындай нерселерден өзү сактап узагыраак алып жүргөн эле бол. Аялдар да ошондой болсун, кыздар да, мисалы, эркектер деле. Эмне себептен нан менен тузду ыйык көрүп калышкан? Мен уккан элем, бир убакта кыйынчылык, жакырчылык, ачарчылык болгон Средняя Азияга унду чоң акчага жакшы өтө жымны эме жазылып калыптыр да. Кыйын болуп калган. Нан менен мен кандай болсо мына калды. Нан менен тузду чыгараптым таксылар. Нан менен туз эмес, бизде бардыгы эле нематы. Суу жөнөкөй нерсе. Мисалы да, бардыгы эле Алла берген немат кадырлаганга ылайыктуу, сактаганга ылайыктуу, барктаганга ылайыктуу. Ошон үчүн сууну барктайбыз. Нанды дагы, тузду дагы бардыгын, Биз сүт чыгарган заводда иштейбиз. Үстүнө тыйын кошуп иштейбиз. Бизге иштеген адалбы, анткени сүттүн составында эмне кошуларын билбейбиз. Жакшы күмө менен иштейбиз. Мен билбейм мына нерселерди, кандай кошуп эмне кылып атасыңар? Туурараак, кененирээк айтсаңар, анан кийин жооп берем да. Бияктан билбей калдыр да. Сүт алып сатсаңыз боло берет. Акпы, мен оюмча мисалы карадыңыз, 10 сомдон алдыңыз, 15 сомдон, 20 сомдон, 30 сомдон алып сата берем. Суу кошкондо эле болбойт анда. Суу кошкондо анда болбойт. Жетекчилерибиз Белая река деген фирманын жетекчилерибиз намаз окуганга 44 айга даватка чыкканга кодамалар, бирок адилетсиз мамиле кылышат. Каякта кодама адилетсиз болуп атса, андайды кодама деп айткан ылайыктуу эмес. Жарашпайт да ылайыктуу эмес. Айтпаш керек аны кодама деп. Мектепти бүттүм. Кыргызстандагы медреселер тууралуу маалымат айта кетесизби? Саид Нурсилердин, Сулайманчылардын, Арашандагылардыкы. Жакшы, окусаңыз болот. Муфтияттан эмелер өткөн көзөмөлүндө. Мен жакында Германияга учканмын. Жумушум 7-10 саат болот экен. Учамын экен. Жумуш убагында намаз окутпайт экен. Казасын окуп турсам болобу? Эми ушунча 7-10 саат окуганыңызда карап көрүңүз да. Обед деген бар, туалет деген бар, дем алуу деген бар. 10 саат иштегенде адам өлүп калат го эми. Ошол дем алуу, обед, ажаткана, ушу намазды убакыты ошончо кичинекей алат. 2 рекет намазга канча убакыт алат? 4 рекет фарызга канча убакыт алат азыр мисалы? Мындай санап көрөйлү азыр, орто окуп көрүңүз. 3-4 минутта да мисалы. Андан деле кыска нуска окуй турган болсоңуз, бирок окуганга аракет кылыңыз таксыр. Шылтой издесек, издей беребиз. Бүтпөйт. Эшиги жабылбайт кыямат күнгө чейин. Эгерде жок, эрктүү, макулбу? Алла субхана жүрөк бекер ниет болсо, Алла таала ачып кое берет, ал оңой эле бүтө берет. Аллаху акбар кабира. Мыналарды кандай кылма? Окуй берейин мынарды. Мен бурдагы жылы 4 айга барып келгем. Азыр дагы бараар учурум келди. Бирок карызым өтө чоң суммада. Москва шаарында иштеп жатам. Эмне мен
кылуум керек, кайра барып чыгып кетейинби же калып карызыма иштешим керек? Карызыңа иштеп, карызыңды төлө десе. 4 айга чыкпасаң карызыңа ким төлөп берет? Сен анан көрө ошо карызыңды төлө. Мен илим багытында сиз просто мындай да динди жаман көрсөтпөш керек тасыр. Сиздин намазыңыз, 4 айыңыз, Кураныңыз, илимиңиз барбы? Мубарак болсун. Мамилени тууралап кое бериң тасыр. Мамилени пайгамбарыбыз айткан экен, ошондой эле кылып кое бериң болду. Ошон үчүн мамиледе ортого намазды, ажылыкты, даватты ортого салбаш керек тасыр. Ушуну билиңиз. Кээ бирлерибиз ушундай да сала коебуз да ортогочу. Эмне үчүн сала коебуз билбейм. Мени мындай признавать этсин дейбизби? Же мени кичине коркуп калсын дейбизби? Же кичине түшүрүп берсин дейбизби? Же мен алдабайм, ошон үчүн мен мыналарым бар деп айтып атабызбы? Андай жок эле, мамиле өзүнчө да алдакса. Мамиле өзүнчө, мүнөз өзүнчө. Эгер чын айтсак, кечирип коесуздар, мен өзүмдүн жашоомду алсам, эң көп алданганым ошо диндарларга алданганым сен. Карапчы. Эми мындай динге бекем болгондо алар алдабайт эле. Алар алдабайт эле. Ошо диндин кейпин кийип алдагандардан коркоюм. Угуп алыңыз, диндин кейпин кийип. Макулбу? Мисалы, намаз окуп, ажыга барып, даватка чыгып, сакал коюп, башка чыгып. Ошон үчүн мамиле эс мамиле. Кандай гана болбосун, биз алхамдулилла жакшы. Бизден да кемчилик бар да, ката бар да. Ошонун баардыгы убагында мамилени так, текшерип, жазып, кол коюп, күбө, ушундай шариаттын талабы болчу. Биз баягы ишенип эле бул бейиштик все. Бунун айтканы периштеден кем эмес деп эле, анан эле карап койсоң, оозуң ачкан бойдон каласың, ол жок. Мен илим багытында сиз окуган окуу жайга окусамбы деген ниетим бар. Ошо кантип, кандай жол менен барсам, устаз? Азыр бул жакта окуш керек менимче. Кыргызстанда жакшы окуңуз. Чет мамлекетке барсаңыз анан мейли. Ошондо келсеңиз, кудай калса жолдомо деле айтып беребиз. Тамеки жана насыбай чөнтөгүндө туруп намаз окуса өтөбү? Намаз өтөт. Бирок эми тамеки, насыбай менен чогуу алып жүрүү жакшы эмес ошо. Булар намаз өтөт эми, намаз өтөт. Бул эми мындай карап турганда кийимге баягы нажас болуп, кийим нажас деп эсептелинбейт болчу. Макулбу? Мисалы, кан, арак, зара, заң дегендейчи, алардын немесинде эмес буларчы. Койнунда кото таш бар деген ушул окуйт э? Койнунда кото таш бар. Кээ бирлер бар да, сигарети бар, анан карап эшикке коюнча уртап кетет. Анан койдуп намазга кире берет. Намазында анан ойлонот анан. Да жакшы ошо ой келип калган, ошо сигарет менен кана кычалат болуп, ошон үчүн суроо берип атат да. Сигарет чөнтөгүмдө бар, кандай болот депчи. Ташташ керек. Өзүңүзгө ырайым кылың, таштаппаң. Сизге суроо менен кайрылып жаттым эле. Турмушка чыкканыма жакында 1 жыл болот. Кош бойлуумун, үй бүлөбүз менен намаз окуйбуз. Жолдошум иншалла туура жолдо. Бирок менде бир көйгөй болуп жатат. Күйөөм 4 айдан бери иштебей жатат. Алдан дагы көп болуп кетти окшойт. Үйдө кайненем эле иштейт. Чогуу турабыз. Иште деп айтсак эле ооба деп коет. Башка жооп ала албайсың. Жакында балалуу болобуз, буюрса. Кантип багабыз деп сурасам унчукпай. Эмне кылсам? Билбейм, анан окуткулай андай. Нормальный адам мындай болбош керек эле чото. Окутуш керек да мындай деме. Ошону дем салдырыш керек муну. Окутпаса болбойт. Кандай бул? Безразличный болбош керек. Эгерде жашоодо кыйынчылык болуп, дуа кылышыбыз керек аслында, күлбөйлү. Ушундай адамдарыбыз бар, коомчулукта. Ал дагы мусулман, ал да Аллахтын бендеси, ал дагы биздин элибиздин жараны. Кандай дедиң? Дуада кылышыбыз керек. Ушундайларга колубуздан келген жардам, насаат, пата. Бирок бул мына күлгөнүбүз аны бир маскаралоо иретинде эмес. Биз мындай деп. Бул жакта эми карап туруп мындай эми жалкоолугуна карап туруп андай болбош керек. Чындап эле. Ден мындай жөн, эгерде жөн дени таза адам мындай отура бербейт. Сөз андай окутуш керек. Эгерде жашоодо кыйынчылык болуп, эне жалгыз бой болсо, турмуш оор болуп жатса, эниге кызмат кылыш керекпи же илим алган жакшыбы? Илим жолундагы бир тууганыбызга ошондой кыйынчылык болуп атыптыр. Караңыздар, илимде фарызды айын билгенден кийин апасына барып кызмат кылсын болду.
7 жыл, 5 жыл, 6 жыл медресе окуган кажети жок ага. Эгерде апасы кызматка муктаж болуп турган болсо, апасынын атасы жок же болсо ажырашып кеткен, ал учурда апасын караганга эч ким жок болсо, шарияттын фатвасы ушундай такса. Парыз айын билесизби? Кичине ишенимиңизди туура, акыйда туурабы? 5 вакыт намазды үйрөндүңүзбү? Адал рызкы болду. Шарияттын чоң китептерин фарзы кифаялардын бардыгын окуп бүткөн. Милдеттүү эмес ал. Сизге сөзсүз фарзы айын болгон ошол милдеттүү болуп эсептелет. Адал арам. Анан барып апаңызга кызмат кылыңыз. Кээ бирлери бар да ушинтип талаалап кетип жүрө берет. Апасы бияктан эгерде апаңызга кызмат кылган биякта бирөө жар дагы бир туугандарыңыз болсо, эже карындаштарыңыз болсо анда бөлөк кеп. Бирок эгерде сиздин кызматыңызга көз каранды болсо, анда сиз илимди токтотуң да апаңыздын кызматыңызына барың. Өтүп кеткен башка коомдогу адамга дуа кылса болобу? Мисалы христиан болсо, жок болбойт. Караңыздар, тирүү болсо хидаятын Алла хидаят берсин, иман берсин, туура жолго салсын деп дуа кылса болот. Өтүп кеткенден кийин Алла кечир деп дуа кылса, кээ бир алымдар айткан, этияттасын, имандан ажырап калбасын деген. Түшүнүктүүбү? Мусулмандарга, өлгөндөргө, мусулмандарга гана дуа кылынат. Мусулман эместерге дуа кылынбайт. Бейишке киргиз, күнөөсүн кечир, жана башка жок. Канча жакшы көрсөң дагы, канча болуп кетсе дагы. Макулбу? Себеп Алла Таала өзү тыюу салган. Куранда тыюу салган. Ибрахим пайгамбарга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана башка. Салам бербеш керек? Салам алейкум деп айткан болбойт. Жок, эмнеге болбойт? Орустар менен дейт. Орустар менен, салам аля ман иттабал худа деген бар да, биз кичине башкачараак да. Здравствуйте. Жок, аларга салам айтпа. Эгер алар сизге салам айтса, анда ва алейкум деп эле коесуз. Эгер ал салам айтса, бирок сиз салам бербейсиз, жөн азыркындай эле. Салам алейкум деп. Кандай ден соолук жакшыбы дегендей эле да. Так. Сизге сурообуз бар эле. Менин жашоомду өзгөртө турган сизге жолуксамбы деген сурануч өтө маанилүү. Бүгүн сабактан кийин жолуксам болобу? Кечиресиз таксыр, бирөөгө сабактан кийин бирөөгө убадам бар мен. Ошон үчүн иншалла сурооңуз болсо ошол жерде бере бериңиз, жооп бергенге аракет кыла беребиз. Азыр мен өзүм сүрөтчүмүн. Балдарымда мени тартып сүрөт боюнча курстардан окутса болобу? Караңыз, адамдын сүрөтүн тартпасын. Бул шарият эми. Ошон үчүн иншалла мына жаратылышты, жанагы мечиттин сүрөтүн, ысык көлдү, Алатоону тарта берсем. Таксы, мына капа болбойсуздар, мунаны окуш мүмкүн эмес. Сиз айтыңыз эми. Bizde iki soru vardı da biri ondaydı. O общий dinge байланыштуу, анан бiri болсо жеке soruda. Birinci sorumuz, biz mecitlerде oruç hatım kılabız mı? Şunda biz көп жылдан beri каракелерде алып келип кылабыз да, алып келип кызмат кылып окутуп, hatım kılıp келет. Кетип аткандар ошо эч бир ютубдан да таппадым, иш жерде таппадым. Ошолорго акы чогултулат да, билбейм кимдер кандай түшүнөт эми, просто акча чогултулат. Анан биз беребиз да. Ошондо бергенде мен өтө неудобный акыбалда калам да, кандай болуп калат ушул жагычы. Бул биринчи суроо, ал экинчи суроо жеке суроо. Мында кагазга жазганда түшүндүрө албайм да. Мен сурооңузга жооп берип кетейин, башка түшүнбөй калышат анан. Сиз экинчи суроом, анан үчүнчү суроомду кете берсеңиз, баарыбыз унутуп калабыз биринчи суроом эмне деп. Түшүндүңүздөр да, каракелерге хатым Куранда тыйын чогултуп берүү кандай? Кээ бирлерге неудобный, кээ бирлерге удобный берүү да, таксырлар. Карыларга берүү урмат, сый көрсөтүү максатында бериш керек. Колуңуздан келе бериң. Гериңиз келбей, эч ким мажбурлабайт сизди. Бирок жамааттагы бирөөнү элди мажбурлабасын, айтпасын. Каракеге топтогула, давай чыгаргыла, депчи. Ал андай болбойт. Ким өзүнүн жүрөгүнөн Куранды урматтап, ушунча машалла, мен өзүмгө окуй албайм, ушунча окуп бердим деп жүрөгүнөн берсе, адалдын адалы ушул. Ага дагы, буга дагы. Түшүнүктүбү? Анан азыркындай кылып канча-мынча эми мүмкүнчүлүгү жок да. Сиз мисалы 1000 сом топтойсуз. Мына ал эми 200 сом зорго берет. Анасы болсо эми кичинасы бүгүн жок болуп атат, эми берейин эле деп атат. Бир бүгүн жок. Эми аргасы сиз ушуга
ушундай кылып койдуңуз, тиги бирден карыз алып болсо берейин деп, жосу жүзүн кызартып койдуңуз. Мына болбойт. Ошон үчүн ыктыярдуу, алхамдулилlah, кызыктыруу иретинде машаалла каракеге ким эгерде машаалла жүрөгүнө машаалла ыраазычылык болсо, бирок анын бетинде андай кылбагыла. Анын жүзүндө ал жакшы эмес ал. Ал акчага окуп берген жок силерге. Ахирет үчүн окуп берди, бирок сиздер сый көрсөткөн урматта машаалла берип койсо, адамгерчиликтин туу чокусу